Кыргызстане швейная промышленность всегда занимает рядовое место в экономике и способствует экспорту в ближнее и дальнее зарубежье. Также она обеспечивает занятость населения. На рынках с каждым годом появляется все более широкий выбор текстильных товаров, и одежда становится доступнее. Но какую реальную цену мы платим за наши с вами вещи? Текстильные отходы – настоящая угроза для окружающей среды. Одежду мы меняем часто, но совсем не задумываемся о том, что будет с тканью после использования. Поможет исправить данную ситуацию повторное использование. Сегодня мы узнаем, как это происходит. Мы в гостях у Айнуры. Она шьет из текстильных остатков разные вещи, товары для дома и все что угодно. Сейчас мы возьмем у нее интервью. Саламатсыздарбы? Менин атым Айнура. Мен ушул сферада иштегениме 10 жыл болду. 10 жылдын ичинде ошо жаңы баштаганда швейный фабрикага кирип баштагам, как швея катары иштеп. Анан ошол жактан эле көрүп билип, өзүм тигип жакшы үйрөнүп калгандан кийин ушундай эмени ачып, безработныйларга, ошо кыздар көбүнчө эле жумуш жок жүрүшөт да, көптөрчү эмне иштерин билбей, анан ошолорго тиккенди үйрөтүп, өзүнө бир жумуш орун таап берейин деген максатта ушундай. Анан элдерге дагы кыскартып, узундарын кыскартканга да эме керек да, анан ошол максатта ачканым да, ушундай реставрация кылыпчы. Анан ошо фабрикаларда көп отход чыгып атканын көрүп, ошондо ошолордон ыргытпай, ушундай нерселер чыгарса болот экен деп өзүм көзүм жеткен үчүн, анан детский кийимдерди тигем, например, шымдарды, кофточкаларды, футболкаларды, ошондойлорду тигем. Үйдөн апам болсо жер төшөктөрдү курайт, ушундай кылып жаздыкчаларды, подушкаларды. Жок, 10 жыл эмес, эски текстилдер менен иштегениме где-то 4-5 жыл болуп калды. А так швея боюнча ушул сферада иштеп жүргөнүмө 10 жыл болду да. Жакшы алышат, тааныштардан, Инстаграмдан, WhatsApp'тан, ушулардан кылып. Эжекелер көйнөк шыгымдар заказ берет, аларга метражны сатып келип, либо цехтен алам, ашып калган остаток материалчы. Либо Мадинадан барып, эмеден метражны кылып алып. Цехтен остаток, тааныш цехтерден алып, ошолордон. Аларда жок болуп калса, эмеге барам да, Мадинага барам, айла жок. Ошо мисалы 10 рулондон, 5 рулондон мисалы минимум ошо 1 мешөктөй болуп чыгат да, отход. Например, азыр кээ бирөө бар экен, ушуну айта берсем болот да. Мисалы ошо остатоктордо майда чүйдөлөрдөн ошолорду эритип, бирдеке салафамы, бирдеке чыгарып чыптыр да, ошону уккам да. Точно билбейт экенмин. Эме кылса, ошо мындай кылып подушка, жер төшөктөр тигип эме кылса, сатып, например, элдерди камсыз кылса деле болот да, будущий бар да. Чем ыргытып, мусор кылып, монтип арга жерде мусор кылбайчы. Этот немелердин метрден өйдө, вот аларга кофточкаларды, ошол шымдарды чыгарса болот да. Метрден ылдый болгондор аларды мындай курак кылса. Вот, например, остатоктардан, например, жарым метр эле эмеден чыгат да. 1 метрден ушуларды чыгарса болот да, мындай лосина кылып, кичинекей кыздардыга жылуу да, еще эмесинен да тиксе болот, этот футболочный материалдардан дагычы, остатоктардан. Мындай кофточкаларды балдарга, жеңил футболкаларды, курактар булар эме да, бычканда закройщиктер бычат да цехтердечи. Булар метрден кичинекей мындай эле кусоктор болот, баковойлордон ашып калат. Ушундайлардан эмелери куралган эме да, муну үйдөн апам өз колу менен, кол машина менен кураган да. Мен деле бияктан бош убактым болуп калса курайм, бирок көп убактым ашпайт да мындайларгачы. Анткени мондай метражныйларды бүт кол менен, кайчы менен кесип чыгыш керек да. Бул жолу ошо 1 метрден эле бычып тиккем, 1 метр остаток материалдан эле, ичи сырты менен ушундай азыркы жолук салынгандарга, оронгондорго ылайыктуу кылып, жайында ысыбайт, например, жукка материалда. Ушундай кылып 1 метрден эле чыгарып тигип атам. И удобный. И удобный дагы да, ийне сайылып алайт эч жерине. На данный момент переработка старой одежды и текстильных отходов из швейных цехов – это большая проблема у нас в стране. К счастью, вторичное использование текстильного вторсырья может решить данную проблему и внести свои экономические и экологические выгоды. Так как вторичное сырье дешевое, зачастую бесплатное, уменьшается потребность импортного волокна, создаются рабочие места, обеспечивают устойчивое использование ресурсов, сокращается загрязнение окружающей среды и количество отходов на полигонах, а также не наносит вред здоровью людей вследствие утилизации.
Переиспользование текстильных отходов имеет большой потенциал в Кыргызстане и свои плюсы. Далее мы с вами узнаем, как перерабатывается текстиль. Вот мы с вами и на пляже предельной фабрики. Да, она существует. Здесь производят носки, перчатки, а также все, что пожелает клиент. Давайте узнаем, как происходит весь процесс от начала и до конечного продукта. Итак, мы находимся на пляже предельной фабрики «Текстиль Транс». Для того, чтобы узнать, с чего начинается весь процесс и чем он заканчивается, давайте возьмем интервью у главного технолога Анара Эджия. Она сейчас нам все расскажет. Менің атым Анара, фамилиям Куштубаева. Ушу «Текстиль Транста начальник производства болуп иштейм. Ушу фабрикабыз ачылгандан бери иштеп келатам. Анан азыркы ушу отходдор боюнча жооп берсем, эми бул отходдорду азыркы заманда отходдорду иштетүү боюнча жана ушундай эле экологияга таза кармаш үчүн эми ушу глобальный тема болсо керек ушу отходдор боюнча. Анан биз ушу швейный отходдорду ушу 1 жылдан бери иштетип келатабыз. Башында ушу өзүбүздүн Кыргызстандагы Бишкек шаарындагы ушу отходдорду чогултуп, өзүбүз барып алып, ушу чогултуп келип, ушу отходдорду иштетип баштадык. Ар бирин өзүнүн түрүнө бөлөбүз. Бизде алып келгенден сортировщиктер, кыздар иштейт. Кыздар болсо ушу ар бир отходду өңү менен бөлүп баштайт. Анан буларды дробилка цехибиз бар, ошо дробилкага алып барып дробить этебиз. Анан волокно чыгат, волокно чыгып, анан ошол жердеги баягы волокнолорду кайра пряжа кылып жип ийрибиз. Ийрилген жиптерибизди өзүбүздүн эле кайра эле ушу отходдон ушу перчатки, мындайча айтканда баягы строительный перчатки мээлейлерди чыгарабыз. Ошолорду чыгарып баягы өзүбүздүн элибизге кайра эле ушу сатыкка чыгат да. Биздин фабрикада 5 цех бар, мындайча айтканда. Биринчи цехибиз болсо бул пахта. Пахтаны быйыл болсо өзүбүз айдап атабыз. Ошо былтыр да өзүбүз айдаганбыз. Пахтаны чогултуп, ошо пахтадан чисто хлопоктон жип ийребиз 30га 1 деген. Биринчи цехибиз. Экинчи цехибиз болсо кара жип деп коебуз, ошо отходдон чыккан жиптерди ийребиз. Үчүнчү цехибиз болсо дробилка деп коет, ошо отходдорду дробить этип, волокно кылып даярдап беребиз. Төртүнчү цехибиз перчатка, бешинчи цехибиз швея. Өзүбүздө да швея бар, ошо швейный цехибиз бар. Анан отходу да чыгат, мындайча айтканда. Отходун болсо көбүнчө киптелип даярдап коюп коебуз. Аларды болсо матраска, жанагындай башка жана мягкий игрушкалерге, ошондойлорго да алышат да. Кандай заказ берсе, мисалы 24кө 1 заказ берем десеңиз, 24кө 1 кетет, ал болсо мисалы жанагындай носкилерге кетет. Перчаткиге болсо 7-6 жиптер кетет, 10 жип чыгат. Ошо мындай кардардын өзүнүн заказына жараша ийирип беребиз. Эми азыр болсо мисалы кара цвет кылып бөлүп келсе болот. Мисалы кызыл цвет кылып ошо өздөрү бөлүп келсе, аны баасын жогорураак кылып алып бере алабыз да. Мисалы бир күндө минимум 10 тоннага чейин иштетебиз. Ошондо мындайча айтканда бир машинкада 3-6 тоннага чейин волокно даяр болот. Мисалы перчаткилер упаковкаланып кетет, бир мешокто 720 пара кетет, ошондо бир күндө 50-60 даяр кылабыз. Бул жерде турган бүт отходдун баары ушу чогулуп келген швейный цехтерден келген отходдор. Однозначно, текстиль остается очень важным сырьем для переработки на рынке страны. Для экологии каждая наша вещь обходится очень дорого, и выброс 1000 тонн текстильных отходов на свалку является невыгодным для целой экономики страны и вредным для окружающей нас среды. Поэтому данная сфера имеет огромный потенциал. Переработка текстиля означает, что не придется импортировать новое сырье из стран зарубежья, ведь можно получать не менее качественное сырье из отходов у себя в Кыргызстане, решая этим сразу несколько проблем. В связи с этим такие предприятия, как «Текстиль Транс», крайне необходимы для развития новой отрасли и решению острых проблем с текстильными отходами.